Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү биздин сабагыбыз Ош облусуна арналмакчы, Ош облусуна арналган экинчи сабак. Анда алгач бүгүнкү сабактын максаттары менен таанышып алалы. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбызда биз жалпысынан Ош облусунун калкы менен таанышып ага мүнөздөмө беребиз. Облустун административдик аймактык бөлүнүүсү жана анализ жүргүзөбүз. Ошондой эле негизги калктуу аймактары менен таанышып чыкмакчыбыз. Анда алгач бүгүнкү темага өтөөрдөн мурун өткөн сабакта берилген үй тапшырмасын текшерип алалы. Эгер эсиңерде болсо, өткөн биздин сабагыбызда биз силер менен Ош облусунун экономикалык, географиялык абалын жана жаратылыш ресурстук потенциалын карап чыкканбыздагы кызыктуу 3 суроо берилген. Ошол 3 суроо боюнча жоопторубузду алып, үй тапшырмабызды текшерип алалы. Анда биринчи суроо төмөнкүдөй болгон. Жалал Абад жана Нарын облустарынын кайсыл райондору Ош облусу менен чектешет? Бул суроого жооп алыш үчүн Кыргыз Республикасынын жалпы райондорунун картасын карайлы дагы. Өзүңөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө бул райондордун картасында Ош облусу менен Жалал Абад облусунун 2 району, тагыраак айтканда 11-чи сандагы жана 18-чи сандагы райондору, ал эми Нарын облусунун 33-чү жана 35-чи сандагы райондору. Эми бул кайсыл райондор? Демек, 11-чи бул Сузак району, 18-чи бул Тогуз Тороо району, 33-чү бул Нарын облусунун Актала району, ал эми 35-чи Нарын облусунун Ат Башы району. Экинчи суроо. 1999 жылы Ош облусунан Баткен облусунун бөлүнүп, өз алдынча облус болуп калышына кайсыл окуя себеп болгон деген суроо болгон. Албетте бардыгыбыз Кыргыз Республикасынын эгемендүү тарыхындагы кайгылуу окуялардын бири болуп эсептелген бул Баткен окуялары негизги себеп болуп эсептелет. Эми Баткен окуялары эмне болгон окуялар деген суроо болот. Эгер эсиңерде болсо, ошол 99 жылга чейин эле бүгүнкү күндө картадан өзүңөр көрүп тургандай, азыркы Баткен облусунун Лейлек, Баткен, Кадамжай райондору, мейли Бишкек шаарынын административдик борборубуздан болсун, мейли ошол мезгилдеги Ош облусунун административдик борбору Ош шаарынан болсун алыс жайгашкандыктан, кошуна Тажикстан, кошуна Өзбекстан аймактары менен кандайдыр бир тир чатактар болуп келген, чечилбеген маселелер болуп келген. Бул эрте эле кеч ушул аймактын өз алдынча административдик облус катары болушуна бир талап туудурган. Бирок буга акыркы чекитте албетте 1999 жылы жай мезгилинде болгон окуялар себеп болгон. Бул кошуна Тажикстан республикасынан Өзбекстанга террористтер, ислам кыймылы аталыштагы Өзбекстандагы тыюу салынган уюмдун өкүлдөрү биздин Кыргызстан аркылуу өтүүгө аракет кылышкандагы биздин чек арачылар менен кагылышуу болгон. Кагылышуу өз кезинде барымтага алуу, кагылышуу өз кезегинде өлүмдөр менен коштолгон. Ошол окуялардан кийин ушул аймак өз алдынча облус катары бөлүнүүгө мажбур болгон, дуушар болгон жана ошентип бөлүнүп калган. Кийинки сурообуз бул Папан суу сактагычынын мааниси жөнүндө суроо болгон. Анда эмесе Папан суу сактагычы бул бүгүнкү күндөгү Ош облусундагы өзгөчө Ош шаары үчүн өтө маанилүү суу сактагычтардын бири. Себеп дегенде 1984 жылы пайдаланууга берилген. Алай, Кара суу, Араван районунун, ошондой эле Өзбекстандын жалпы саны 39.000 гектарга жакын болгон жерлерин сугат суусу менен камсыз кылып, жана эң негизгиси бүгүнкү күндө Ош шаарынын калкын таза суу менен камсыздоо максатында курулган атайын суу сактагыч. Ошентип бүгүнкү сабагыбызга өтөлү. Демек, калкы дагы бир жолу эсибизге салып кетейин. Бүгүнкү күндө Ош облусунун калкы жөнүндөгү сандык маалыматтар Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин 2019 жана 2020 жылдары берген маалыматтын негизинде алынган.
Демек бүгүнкү күндө Ош облусунун калкынын саны боюнча Ош облусу бүгүнкү күндө 1-чи орунда турат. Жалпы Кыргызстан боюнча анын калкынын саны 1.368.054 кишини түзүп, бүгүнкү күндө Кыргызстан калкынын 26% Ош облусунда жашайт экен. Бүгүнкү күндө Ош облусунун калкынын 23% шаарларда жашашат. Бардыгыбыз билгендей, Ош облусу көп улуттуу калкы жагынан облус болуп эсептелет. Эгерде улуттук курамына көз чаптыра турган болсок, кыргыздар 64%, өзбектер 31%, орустар 1% жана башка улут өкүлдөрү бүгүнкү күндө Ош облусунда жашашат. Биз айтып кеткендей, албетте Ош облусунун калкынын саны боюнча 1-чи орунда тургандыктан, албетте Ош облусунда демек орточо жыштыктагы Кыргыз Республикасы боюнча эң жогорку көрсөткүчтө деген ой жүгүртүү туура болот. Демек биз бардыгыбыз көрүп тургандай, чындыгында бүгүнкү күндө Ош облусунун калкынын орточо жыштыгы 43 киши километр квадрат жерге. Өзүңөр көрүп тургандай, Кыргызстандын калкынын жыштыгы боюнча картасында райондор боюнча берилген. Өзүңөр көрүп тургандай, чындыгында Ош облусунда калктын орточо жыштыгы эң жогору. Бирок ушул жерден кызыктуу суроо пайда болуп атат. Демек ушул жерден көңүлүңөрдү бургум келет. Бүгүнкү сабакта дагы бир нече кызыктуу суроолор берилет. Анда эмес алардын биринчиси. Силер картада көрүп тургандай, Ош шаары жайгашкан район бүгүнкү күндө Кыргызстан калкынын орточо жыштыгы боюнча эң жогорку район экен. Анда эмесе суроо. Облустун кайсыл районунда Кыргызстандын райондорунун ичинен эң көп калк жашап, эң жогорку жыштыкка ээ? Тагыраак айтканда, Ош шаары жайгашкан райондун аты кайсыл? Бүгүнкү күндө Ош облусунда табигый өсүш 3,5% түзөт дагы. Никелешүүлөрдүн көрсөткүчү 2019 жылдын жыйынтыгы менен 11.464 түзгөн болсо, ажырашуулардын көрсөткүчү 1651 түзүп, ал эми төрөлүү көрсөткүчү бир жылдын ичинде 2066 түзгөн. Өлүм житим көрсөткүчтөрү 2019 жылдын жыйынтыгы менен Ош облусу боюнча 5749 киши көз жумган. Өлүм житимдердин негизги себептери болуп, жалпы Кыргызстандагыдай эле 1-чи орунда кан айлануу системасынын оорулары, ошондой эле шишик оорулары, тышкы себептер, нерв системасынын оорулары, дем алуу органдарынын оорулары жана башкалар түзгөн. Административдик аймактык бөлүнүшү. Бүгүнкү күндө Ош облусу 7 район, 4 шаар, 2 шаарча, 79 айыл өкмөтү жана 469 айыл кыштактан турат. Ал эми Ош облусунун губернатору, тагыраак айтканда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп, Жылкыбаев Узарбек Казиевич саналат. 7 райондого көңүлүбүздү буралы. Демек булар кайсыл райондор дей турган болсок, демек сандар менен көрсөтүлгөн. Булар Алай району, Кара Суу району, Араван району, Ноокат району, Өзгөн району, Каракулжа району жана Чоң Алай району. Жалпысынан 7 район. Ошондой эле биз 4 шаар дедик. Алар кайсыл шаарлар дей турган болсок, алар биз силер менен көрүп турган булар. Ош шаары бүгүнкү күндө мамлекеттик маанидеги шаар. Ошондой эле Ноокат, Кара Суу, Өзгөн шаарлары. Жалпысынан 4 шаар. Кийинки суроо бул облустун шаарчалары. Биз буга чейинки жогорудагы маалымат боюнча айтканбыз, облус аймагында 2 шаарча бар деп. Анда эмесе суроо, алар кайсыл шаарчалар жана эмне себептен алар шаарча болуп калган? Анда эмесе сабагыбызды мүнөздөмө менен уланталы. Демек кээ бир ошол Ош облусунун шаарларына мүнөздөмө берип чыгалы. Демек биринчи Ош облусунун негизги шаары болуп эсептелген, албетте Ош шаары. Бүгүнкү күндө аянты 182 километр квадрат ээлейт. Калкы 312.500 адам түзгөн 2019 жылдын акыркы маалыматы боюнча.
негизделген 9-кылымда шаар статусун алган 1876 жылы. Демек, өзүңөр билгендей, Ош шаары байыркы шаарлардын бирине кирет. Дээрлик 3000 жылдан ашык өзүнүн тарыхы бар. Бүгүнкү күндө экономикасынын 10дон ашык өнөр жай ишканалары бар. Жалпы билим берүүдө 5 жогорку окуу жайы болсо, 60тан ашык орто мектеп жана 30дан ашык бала бакча бар. Анда эмесе албетте баардыгыбыз билгендей, Ош облусунун жана ошондой эле Ош шаарынын символу болгон бул Сулайман тоо. Ошол Сулайман тоо жөнүндө кыскача видео менен сабагыбызды уланталы. Бажырайган жаздын күнүндө баргансызбы Ошко бир жолу, башын ийип назик жүгүнө мажырым талоштун символу, башын ийип назик жүгүнө. Сулайман тоосу Ош шаарынын так ортосунан Акбура суусунун сол жегинен орун алган. Узундугу 3 км, турасы 1,5-2 км. Деңиз деңгээлинин бийиктиги 1176 метр болсо, шаарга салыштырмалуу анын бийиктиги 300-350 метр түзөт. Бир караган адамга Сулайман тоо чөгүп жаткан төөдөй көрүнөт. Жылына 20 миңге чукул зыяратчыны туристтерди өзүнө тарткан Сулайман тоо Кыргызстандын сыймыктанар тарыхый жайларынын бири. Шаардын так ортосунда жайгашкан тоонун эң чокусуна чыксаң, калдайган кала алаканга салганда көрүнүп, көркүнө көрк кошула түшөт. Ошол себептүү да алыс жакындан Ош шаарына келгендер атайын тоого чыгууну адатка айлантып алышкан. Тоо азыркы тапта түштүк борборго өзгөчөлүк берип турса, кезегинде мындан улуу жибек жолу өткөндүгү жөнүндөгү далилдер арбын. Жибек жолу өтүп турганда дагы Сулайман тоосу шаарга маяк катары ушу шаардын борборун көрсөтүп турган. Ушул Сулайман тоонун тегерегинде дайыма элдердин топтолгон жери, базары, ушундай үйлөр жыш жайгашкан жерлер болуп кызмат кылып турган. Ордолуу Оштун символуна айланган Сулайман тоосу шаардын көркү жана жергиликтүүлөрдүн сыймыгы. Тоону пайгамбар байырлаган жер деп да атап жүрүшөт. Аталышы айтып тургандай эле Сулайман тоо деген атка ээ болгону Сулайман пайгамбардын аты менен байланыштуу деген маалыматтарда бар. Каланы тең экиге бөлүп турган касиеттүү тоого байланыштуу уламыштарда бул пайгамбардын ысымы байма-бай кездешет. Биринчи эле бул жерге Сулайман пайгамбардын келиши мындан 3000 жыл мурда азыркы Палестина аймагында жашаган пайгамбар, падыша ушул Ош тараптарга келип, уламыш боюнча ушул жерде түнөп, анан ошол эртең менен турганда элдердин уйларды айдаган Ош деген сөзүнөн деп айтылат, же жер айдоочу кош деген сөздөн ушу Ош шаары деп келип чыккан деген уламыш бар. Ошондуктан бул Сулайман тоо бул Сулайман пайгамбардын тоосу, ушул жерге келип намаз окуган, издери калган деп Сулайман тоосу деген уламыш бар. Ошондой эле сабагыбыздын кийинки суроосу бул Ош облусунун мэри ким бүгүнкү күндө аты жөнү уланталы. Демек, ошондой эле Ош облусундагы дагы ири маанилүү шаарлар бул Кара Суу шаары, Ноокат шаары жана Өзгөн шаары болуп эсептелет. Ошондой эле албетте калктын саны жогору болгондугуна байланыштуу ошондой эле Ош облусунун өзүнүн ири айылдары дагы бар. 10га жакын айылдын дээрлик бүгүнкү күндө калкынын саны 10 миңден жогору. Алардын эң ирилери булар Араван, Шарк, Кашкар Кыштак, Мырзаке жана Каракулжа айылдары. Сурообуз: калкынын саны боюнча алдыңкы 10 айыл кыштак кайсылар? Демек, ушул тизмени улантып, жалпы 10 алдыңкы айылдын аттарын жазып, ал айылдардын калкынын санын жазып жана жалпы айылдардын жайгашкан райондорун жазып келиш керек үй тапшырма катары. Жыйынтыктоо, ошентип бүгүнкү биздин сабагыбызда биз силер менен Ош облусунун калкына мүнөздөмө берип, анын административдик аймактык
түзүлүшүнө жалпы көз чаптырдык. Анда эмесе суроолор. Демек, бүгүнкү сабак боюнча бир канча бышыктоочу суроолор менен таанышып алалы. Демек, биринчи суроо. Ош облусунун калкынын канча пайызы айыл кыштактарда жашашат? Жооптор. Туура жооп 77%. Кийинки суроо. Ош облусунун кайсыл району аянты боюнча эң кичине? Жооптор. Туурасы албетте Араван району. Кийинки суроо. Сулайман тоо деңиз деңгээлинен кайсыл бийиктикте жайгашкан? Жооптор. Видеода айтылып кеткендей, туура жооп 1176 метр. Анда эмесе үй тапшырма менен таанышып алалы. Демек, үй тапшырма биринчи Ош облусу жөнүндө жалпы маалыматты, калкы жөнүндөгү маалыматты окуу китебинен жана интернет булактарынан таап окуу жана бүгүнкү сабакта берилген суроолорго жооп жазуу. Экинчи бул Ош облусунун райондорун, борборлорун, шаарларды, шаарчаларды жана ири айылдарды картага түшүрүү. Ал эми үчүнчү тапшырма Ош облусунун райондорунун таблицасын толтуруу. Маалыматты мурункудай эле StatKG сайтынан аласыңар. Анда эмесе ушу менен сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабакта жолукканча жакшы туруңуздар.